Жээнбеков терең билим адамга күч кубат берет жана турмушун жеңилдетет деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында Газпром Кыргызстан мектептин жалпы билим берүүчү мектебинин ачылышында. Мамлекет башчысы окуучуларды билим күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Россия менен бизди өзгөчө ишенимдүү мамилелер байланыштырып турат. Ал мамилелер тарыхый салт болуп калган достук, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүккө негизделген. Россия бизде жакын досубуз, ишенимдүү союздашыбыз жана стратегиялык өнөктөшүбүз. Биз Россия менен болгон байланыштарыбызды жогору баалайбыз деп белгиледи Жээнбеков. Ал бүгүн ачылып жаткан мектеп билим берүү жаатындагы алгачкы биргелешкен кыргыз-россиялык чоң долбоор экенин кошумчалады. Жана өлкөнүн аймактарында ушул сыяктуу билим берүү мекемелери көбөйө берет деген үмүтүн билдирди. Өз сөзүндө Жээнбеков Газпромдун биздин өлкөнүн экономикасына салган инвестициялык салымдардын көлөмү 35 миллиард сом болгонун эске салды. Президент белгилегендей, бүгүн Газпром компаниясынын тобу биздин өлкөнүн экономиканын өнүгүүсүнө жемиштүү таасирин тийгизүүдө. Өлкө бюджетине 43 миллиард сомго жакын же 3,2 миллиард АКШ долларын которгон. Мен ушул билим берүү тармагындагы ушул проекттин башталышына салым кошкон бардык тараптарга терең ыраазычылык билдирем. Биз айтат, бул билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими бар миңди жыгат дейт. Билими терең болгон бала болобу кандай адам болбосун өзүнүн турмушунда күч кубат берет. Мына биз дагы билимдик жаштарыбызга таянуу менен мына Кыргызстандын келечеги кең болот деп бул билим берүү тармагында абдан көп иштерди аткарып атабыз. Эмне үчүн дегенде дүйнөлүк атааңдаштыкка туруштук берүү биздин келечегибиз ыймандуу, билимдүү балдар менен мына байланышкан. Ошондуктан биздин максат азыркы санариптештүү доорунда ушундай алдыңкы заманбап технология менен жабдылган мектептерди көбөйтүү биздин максатыбыз. Эске салсак, Газпром Кыргызстан мектеби Газпром балдарга долбоорунун алкагында курулуп 960 окуучулук орунга эсептелинген. Мектеп эң жаңы жабдуулар менен жабдылган. Ал окуу, административдик, ашканасы бар чарбалык имарат жайларды, жыйын залын, спорттук залды жана бассейндерди камтыйт. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Газпром Кыргызстан ЖЧКнын башкы кеңсесине барды. Анда Бишкек Кант-Токмок магистралды газ өткөргүч буруп кетмени жана Токмок газ бөлүштүрүү станциясын ишке киргизүү боюнча долбоор менен тааныштырышты жана өлкөнү газдаштыруу пландары тууралуу айтып беришти. Андан соң онлайн режимде видео көпүрө аркылуу мамлекет башчы Бишкек Кант-Токмок магистралдык газ өткөргүч буруп кетмени жана Токмок газ бөлүштүрүүчү станциясын ишке киргизүүгө катышты. Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды жана Чүй облусунун жашоочуларын бул маанилүү окуя менен куттуктап, Газпром компаниясынын өлкө экономикасын өнүктүрүүгө жана энергетикалык коопсуздукту бекемдөөгө кошкон салымын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды жана Чүй облусунун жашоочуларын бул маанилүү окуя менен куттуктап, Газпром компаниясынын өлкө экономикасына жана энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө кошкон салымын белгиледи. Сооронбай Жээнбеков 2014-жылы өлкөнү газ менен камсыз кылуу 22% түзсө, 2018-жылдын акырына карата бул көрсөткүч 30%га жетти. 40 миңден ашык үй чарбалары газ менен камсыз болушту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коррупция менен күрөштүн өндүрүлгөн каражаттар топтолчу бирдиктүү эсепке 11 миллион сом которду. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. УКМК коррупцияга каршы күрөшүү багытында ишмердүүлүгүнүн алкагында мамлекетке кайтарылган каражаттардын жалпы суммасы депозиттик эсептен ачылгандан бери 283 миллион 535 миң 391 сом түзгөн. Кыргызстан менен Өзбекстан 30 августта 4 жаңы көзөмөл өткөрүү пункттарын ачты. Бул тууралуу Өзбекстан мамлекеттик коопсуздук кызматынын чек ара аскерлеринин басма сөз кызматы жазды. Кыргыз-Өзбек чек арасында Риштан, Кайтпас, Тул Өтүкчү, Ленберг Апкан, Девайрам Бозатыр аталышында көзөмөл бекеттери ишке кирди. Андан сырткары Өзбекстан Кызылкыя өтмөк пункттарынын иштөө убактылары өзгөргөн. Эгер алар 7-ден 18:00-гө чейин иштесе, эми алар 6-дан 20:00-гө чейин иш алып барышат. Аталган пункттарды ачуу боюнча макулдашуу 23 август күнү чек ара кызматтарынын башчыларынын жолугушуусунда жетишилген. Ош шаарында эгемендүүлүктүн 28 жылына карата Токтогул Сатылганов паркы толугу менен реконструкциялап пайдаланууга берилди. Токтогул Сатылганов атындагы парктын аянты 9 гектарда түзөт.
Оңдоо иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп, жеке ишкерлер да колдоо көрсөткөн. Паркка 40тан ашуун камера коюлуп, коопсуздук жагы каралган. Оргумага кыргыз аялдын элеси айкели тургузулуп, таш менен Улуу Жибек жолунун көрүнүшү чагылдырылган. Түнкү жарыктандыруу иштери аткарылып, ирригациялык лотоктор жаңыланган. Балдар үчүн жайкы сахна курулуп, ишкерлер тарабына отургучтар орнотулуп берилди. Өзбекстанда өткөн салттуу музыка сынагында кыргызстандык комузчулар 1-орунду ээледи. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шарк таронуулары 2019 эл аралык салттуу музыка сынагында кыргызстандык комузчулар 1-орунду ээледи. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Аталган сынак Өзбекстанда 2 жылда бир өткөрүлүп келет. Бул ирет сынакка 80ден ашык мамлекеттен 300дөн ашуун улуттук салттуу музыка өнөр ээлери катышкан. Бул сынакка Кыргызстан атынан Элеман Каныбеков жана Айбек Каныбек барышкан. Сынакка 1-орунду ээлеген өнөрпоздор Жаш Кербен, Мезгил жаңырык, Ак тамак, Көк тамак жана Кара өзгө күйлөрүн чертип, калычтар тобун жана көрүүчүлөрдү таң калтырышкан. Беле кетсек, эл аралык сынактын калычтар тобунун катарында кыргыз эл артисти Роза Аманова да болгон. Дүйнө биринчилигине тандоо туру 5-сентябрда Кыргызстандын курамасы Тажикстан менен ойнойт. 2022-жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө биринчилигине жана Азия кубогуна тандоо турунун алкагында 5-сентябрь күнү Кыргызстандын курамасы Тажикстан менен ойнойт. Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришкендей, беттеш Тажикстандын Борбор калаасы Душанбеде борбордук стадиондо болуп өтөт. Оюн Бишкек сааты боюнча 20:00 башталат. Эскерте кетсек, тандоо турунун алкагында Кыргызстан курамасы Тажикстан, Монголия, Мьянма, Япония менен оюн өткөрөт.